Саламатсыздар, урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн сиздер менен биз кайрадан ободо жаңы долбоор мугалим сааты эфирде старт алды. Анын алып баруучусу жана автору Темирлан Ахматов биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Насихатта мугалим сааты. Бүгүн сиздер менен биз жалпы ушул долбоордо мугалимдердин статусун көтөрүү жана ошондой ийгиликтери жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин кала бериңиздер. Бүгүн сиздер менен биз ушул зордук, зомбулук жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Мугалим өмөлүү дарак деп коет. Буга да токтолобуз. Анда ошол сиздерге атайын убактысын бөлүп келген биздин асыл эжекелерибиз бар. Анда тааныштырып өтсөм. Ибраима Зарина Анарбековна, башталгыч класстардын мугалими. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жана ошондой эле Орок орто мектебинин тарбия иштери боюнча мүдүрүнүн орун басары Бейшебаева Фарида Жунусбековна эжекебиз. Кош келдиңиз. Чүй облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Абдырабек Кундуз Мукашевна. Кош келдиңиздер. Урматтуу эжелер, анда бүгүнкү биздин мугалим сааты программасына кош келдиңиздер. Бүгүнкү темабыз өтө актуалдуу. Бул жалпы Кыргызстан боюнча бүгүн сөз сүйлөйбүз. Андыктан зордук, зомбулук жөнүндө. Анда Кундуз Мукашевна, ушул бүгүнкү темабызды бир ачып берсеңиз, сөз сизде. Рахмат, жакшы болот. Урматтуу учурдан пайдаланып насихат радиосунун жамааты, урматтуу Темирлан агай, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Бул мугалимдин ушул билим берүү тармагына абдан жакшы эфир бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Биздин Чүй облустук билим берүү бөлүмүнүн атынан ыраазычылык билдирип кетейин. Өтө биз үчүн бүгүнкү күндө өтө актуалдуу бир аярлуу катмарда бир келе жаткан балдардын арасындагы өзгөчө өспүрүмдөр арасында болуп жаткан зордук, зомбулук билим берүү жаатында чоң бир маселени жаратып келатат. Туурабы кесиптештер? Анткени себеби көрүп атасыздар, зордук, зомбулук боюнча ушунчалык күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атканыбызга карабастан бүгүнкү күндө кандайдыр бир себептер менен баары бир деле ушунун залакасы кандайдыр бир өспүрүмдөрдүн психологиясына, азыркы өтүп келе жаткан муунга психологиясына терс таасирин тийгизбей койбойт экен. Муну биз эч качан тана албайбыз. Бирок мынакей Чүй облустук билим берүү бөлүмү тарабынан жалпы Чүй облусу боюнча бизде 9 район бар. Ушул 9 районда ар бир ошо 306 мектепте бүгүнкү күндө зордук, зомбулукту болтурбоо максатында, алдын алуу максатында көптөгөн иш чаралар, айлыктар мына сентябрь айынын башынан, жаңы окуу жылынын башынан баштап күчөтүлгөн тартипте иш алып барылып атат. Бирок буга чейин деле бул үзгүлтүксүз алып барып келе жаткан иш процесси да. Бирок жетишсиз болуп атат да, кандайдыр нерседе. Мунун ар кандай бир себептери болуп атат. Мындай бир таасирдүү, бир чоң себептери болуп атат. Мунун бирден бир таасири кесиптештерим деле менен кошулушат болуш керек. Анткени бүгүнкү күндө ата-эне, бала жана мектеп, мугалим ушул төртөөнүн тыгыз байланышы. Комплекстүү иш алып баруу. Анткени себеби комплекстүү иш алып бармайынча биз эч качан бул жыйынтыкка жете албай жатабыз. Мугалим тараптан, биздин билим берүү тарабынан болушунча канчалык деңгээлде түшүндүрүү иштери болобу, ар кандай семинарлар болобу, бүт маанилүү иш чаралар өткөн менен ата-энелердин бүгүнкү күндөгү кээ бир ата-энелердин көңүл бөлүүсү аз болуп атат. Анан дагы бир орчундуу маселе биз үчүн миграция маселеси. Негизги маселе. Эң негизги маселе биз үчүн өтө көйгөйлүү, ушул нерсенин баарын туудуруп жаратып аткандын бирден бир себеби, бирден бир фактору бул миграция маселеси. Туурабы? Ички жана тышкы миграция. Анткени себеби көп балдар бүгүнкү күндө өспүрүмдөр өзүнүн чоң ата, чоң энесинде калган балдар аз санда. Көбүнчөсү ушу таакесинин, эжесинин же болбосо туугандарынын колунда чоңоюп аткан, өсүп аткан, билим алып аткан балдар көп бүгүнкү күндө. Өзгөчө Чүй Бишкек өрөөнүндө, Бишкек шаары Чүй облусунда бул миграция маселеси абдан өнүгүп өрчүгөн. Кыдырып барып көрүп атасыздар жеринен. Биз көрүп атабыз. Эмнеден да мониторинг жасайбыз. Ар бир райондук билим берүү бөлүмдөрү менен чогуу иш алып барабыз, кандай болуп атат. Биз ошолордун кандайдыр бир деңгээлде ошолорду болтурбоо максатында массалык түрдө иштерди алып барып атабыз. Бирок ошол миграция маселесинде бала качан эне ата менен чогуу бир толук кандуу ата-эне көңүл бөлүп, мынакей мектеп мурдагыдай баягы биздин убактагыдай билесиздер, баарыбыз эле мынакей эжелер союз учурунда бир билим алып калган жаштарбыз, адамдарбыз. Ошол кезде биздин ата-энебиз барып атканда сөзсүз түрдө ата-энебиз баягы ата-энелер чогулушуна барбай калса уят катары сезчү эле.
азыр ата энелер чогулушун жасап көрсөң массалык түрдө ата энелердин кээ бир эле бир ашып кетсе бир 25-30 гана проценти келет, туурабы? туура 10дон ашпайт. 10дон 12ден ашпаган ата эне келет. Бул эмне дегендик, Темирлан агай? Кайдыгерлик демек. Албетте балага мектепке болгон кайдыгерлиги. Эптеп бала эртең менен сабакка кетти, түштө сабактан келди, калган бирдеме болсо дайым мектепти жана мугалимди күнөөлөп келген бул учурлардын бул мындай бир олдоно көрүнүшү. Бул биздин бүгүнкү коомчулукта бир кандайдыр бир жат көрүнүш деп да айта албайм, бир жөнөкөй мындай көрүнүш катары кабыл алып калдык. Анан мен бирок мектеп жаатын таптакыр ушул мугалимдерди мен таптакыр ушунчалык эле апакай ушундай жылмакай деп айткандан алысмын. Албетте, балким убагында ошол баланын деңгээлине жараша иш алып бара албай калган учурлар болот. Ар кандай катачылыктар болот. Муну да мойнубузга алышыбыз керек. Бирок ошонун баардыгын алып келгенде комплекстүү иш-чара жүрмөйүнчө бүгүнкү күндө болбойт экен. Мына азыр биздин Чүй облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты тарабынан дагы биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарында тартылган ушул зордук зомбулук боюнча. Алардын да иш алып баруусу тартылган, бирок ошого карабастан биз комплекстүү иш алып барган күндө дагы мына ар тараптуу болуп атат. Бул экономика дагы элдин бүгүнкү күндөгү турмушу абалы дагы бир чоң себепти жаратып атат. Анткени себеби ата эненин эч качан убактысы болбой атат балага бөлгөнгөчү. Анан ушул эмеге барып келип эле анан ортодо баягы бала көп эмеге калып атат да. Баягы орусча айтканда бала страдать этип атат. Азап чегип атат балачы. Анан балдардын билим жаатын көтөрүүдө биз бүгүнкү күндө мынакей ошол эле анын ичинде ошо билим жаатын көтөрүү менен баланын бош убактысы болбосун деп комплекстүү жанагы окутуу кружокторду алып келип атабыз, иримдерди. Ал иримдер штаттык негизде. Эч качан мисалы андан сырткары кечиресиз учурдан айтып кетейин, мектептен сырткары балдардын чыгармачылык борборлору бар. Ал жерде мектептердеби? Ошо ар бир область, райондо жайланышкан. Райондордо. Ар бир райондо бизде азыр бүгүнкү күндө 9 райондо 9 балдардын чыгармачылык борборлору иш алып барат. Толук кандуу түрдө. Ал жерде балдар кайсыл учурда убакыт ошол жанагы эмеси жүгүртмөсү кайсыл убакытта туура келет, эгер мүмкүнчүлүгү болуп бала эс алып, андан кийин ошол жерде эртеден кечке ошол иримде иш алып барса болот. Ал иримдерди мынакей өзүңүздөргө белгилүү, ДОЦ деп коебуз, орусча балдардын чыгармачылык борборлору, тети эл аралык СНГ, тети чоң эме баягы чет элдик шаарларга чейин алып барып бүгүнкү күндө жакшы көрсөткүчтөрдү көргөзүп келет. Сонун эже булдун баары ошо эмгек эми азбы көппү, ошондой болсо дагы ошол Фарида эже, кош келдиңиз биздин Мугалим саат программасына. Мугалим бул кесиптердин сиреси, мугалим бул кесиптердин төрөсү дейт. Анан сиздерде кандай жаңылык сөз сизден да? Бизде да ушул Кундуз Макашевнан моюн улап кетейинчи деп жаатан бери ойлонуп турам. Бул балдардын бүгүнкү күндөгү эң чоң көйгөйлөрү баарыбыздын жүрөгүбүздү өйүп атат. Мен мурда биз мындан 10 жыл 15 жыл мурун балдар менен ушул компьютер мания деген оору менен аябай катуу күрөшчүбүз. Ал кезде ошо балдар сабакка баратып, компьютерге калып калышып, анан кечкурун үйүнө сабактан келдим деп барып калышып, анан жолдо жоголуп кетишип, ушундай көйгөйлөр болсо, бүгүнкү күндөгү эң бир ушундай чоң көйгөй бул телефономания болуп калды да. Мен байкайм, ушу эртең менен келгенде балдар уйкулуу келишет, сабакта уктап отурушат, анан кийин нервный болупчу, мындай психологиясы ушунчалык жука, тонкий болуп келишет да. Анан ата энелерин чакырган учурда айтабыз да, эмне, бул уктабайбы үйдө? Балам уктап отурат, тиң десем, алыбыз жетпейт, телефонду ала албайбыз, түнү менен интернетте деген маселе да баягы. Ушул бизде ата энелерге айтабыз, телефон бербей эле койчу. Класс жетекчинин телефону бар мектепте. Үйдө алып калгыла. Мүмкүн түнкү саат 12ге, эми айла жок 12 дейсиң да. 12де болсо дагы баланын колуна телефонду алып уктаткыла. Азыр өткөндө да ушундай болду, эже сөзүңүз оозуңузда өткөндө ушу телефонду алып койсо, башка улутта ушул баягы үйүн баарын талкалаган учурлар, интернетке чыгып, демек өтө бузулуп баратат. Жакшы. Анда баягы бүгүн кенен баарлашалы, Кудай берсе. Мугалим күндө тийсе чачырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат дейт. Анан сиз баягы биринчи класстарды, башкачы класстарды мугалим өзү мындай өтө жаш балдар, биздин ымыркайлар
анча балдар кыздар ушул ата энесине караганда кээде ушул эжени жакшы көрүп калган учурлар өтө көп да. Айткандай. Сиздин сөз болсо кандай? Туура айтасыз. Ар бир ата эне ушу баласын мектепке алып келгенде, ар бир бала ата энесине бакыт, жашоо эмеспи? Ошо ата эне, ар бир ата эне баласы үчүн жашап, эмгектенип келет. Анан ошо биринчи кадамды мектепке таштаганда эле биринчи мугалимине тапшырып беришет балдарын. Алгач балдар абдан таасирленип, мугалими менен тил табышып, мугалим алар менен да тил табышып, абдан жакшы күндөрдү өткөрүшөт. Ал эми биринчи мугалим кандай болсо, балдары дагы эле ошондой болот да. Мен мисалы балдарыма экинчи эне болгум келет. Балдарга насаатчы, дос катары мамиле кылам. Мисалы алар менден эч бир тартынбай, кандайдыр бир көйгөйүм болобу же каалоо тилегин болобу айтууга башынан эле үйрөтөм, тартынбастан мага кайрылгыла. Мен силерге экинчи энеңер эле болом. Көп эле балдар башында келгенде эле ачыла бербейт. Ар бир баланын кулк мүнөзүнө жараша Жеке иштейсиз. ооба, ар бир мисалы бирөө түнт болот, бирөө ачык болот дегендей. Анан жалпы карап, балдардын психологиялык, физиологиялык жактан карап жекече мамиле кылам. Ар бир балага жекече мамиле кылып, ата энеси менен албетте байланышта болом, сурайм алдын ала, анкета алам. Балаңыздын мүнөзү кандай, мен эмнеге көңүл бурушум керек, балаңызга эмне жагат, эмне жакпайт. Алгач эле ошондой анкеталардан баштап ата энесинен мага бүт баардык жада калса ден соолугунан бери мага бүт жазып айтып беришет. Ошондо мага иштешиме абдан ыңгайлуу болот да. Сонун экен, Ар бир мисалы бир баланын көз көрүүсү начар да. Мисалы мен аны алдыраак отургузушум керек экен деген менде ой пайда болот. Кээ бир бала мисалы көп достошкусу келбейт, жалгыз жүргөндү жакшы көрөт. Ата энеси жазат ошондой мүнөзү депчи. Кээ бир айтат баламды акырындап, мактап, жактап айтсаңыз ошондо ачылат дейт. Ошондой балдарга өзгөчө мамиле бурам. Карасам унчукпай эле отурат. Анан ага кандайдыр бир жакшы сөздөр менен айтып, маанайын ачып, балдардын күнүгө сабакка тартам. Күнүгө сабактарыбыз жагымдуу маанайдан башталат. Балдар жаңы мектепке келген соң, мектеп абдан аларга кызыктуу болот. Албетте эле бул жерде мектепте билим гана бербестен, буларга адеп ахлактык, руханий, патриоттук негизде тарбиялап дагы өстүрөбүз. Сабагыбыз башталганда эле гимнден башталат. Гимнди үйрөтөбүз келгенде эле. Анан окуу ортолоп калганда манасты үйрөтөбүз. Өңгөнү коюп манастайт дейт го. Жанеже, ушул бир маселе. Сонун аябай мындай мен ойлойм, башка мугалимдер дагы балким ушул сыяктуу жанагы мага жакканы, жанагы ата энесинен анкетасын алабыз деп атасыз, ушул жагып атат да. Мен биринчи жолу ушуну угуп атам. Анан балким ушул бардык мектептерде колдонбосо керек. Мугалимдер балким. Бул баягы чоң бир мындай сыр. Экинчиден ушул мугалим иштөөсүнө дагы өбөлгө жардам берет экен да. Абдан жеңилдик. Жакшы. Манас менен баштайсыздар. Башканы коюп манастайт деп. Өңгөнү коюп манастайт демекчи, балдар ошо манас эпосунан үзүндүлөрдөн башташат. Алгач эле үзүндүн айтып, мен буларга манасчылар менен тааныштырып, видео сабактардан көрсөтүп, мына манасты ушинтип айтат, улуу манасчылар менен тааныштырып, манас айтууну үйрөтөбүз. Бул мекенге болгон сүйүүсүн арттырат, ар бир баланын патриоттук сезимдерин ачат. Ошондой иштерди жүргүзөбүз. Жакшы. Урматтуу эжелер, баягы ушул мугалим саатында дагы биз ушул балким сиздердин тажрыйбаңыздар өтө мол мугалимдерди билебиз. Кыргызстандын эң алдыңкы. Анан жараткан сиздерге күч кубат берсин. Анан ушул мугалим саатында бүгүнкү тема зордук зомбулук болуп атпайбы? Ушул зордук зомбулукту токтотуу максатында кандай иш-чараларды жасасак болот? Эми зордук зомбулуктан мынакей мен жогоруда айтып кетпедимби, жана комплекстүү иш-чараларды жүргүзүп атабыз деп. Биз мындан сырткары жанагы эл аралык донорлор аркылуу, долбоорлор аркылуу көп бүгүнкү күндө көп проекттер аркылуу көп семинардык иш-чаралар кирип атат. Ошонун ичинде жана мектептин түздөн-түш алып баруу, тарбия иштери боюнча директордун орун басары мектептин жана бүгүнкү күндө соц педагогдорду мыкты даярдоодон өткөрүүнүн алдында турабыз. Мисалы кандай өтөт алар? Мисалы аларды жанагы кайра даярдоо курсунан, жогорулатуу курсунан, мынакей Кыргыз Республикасынын билим берүү жана эле министрлигинен буюрса, кийинки ушул жаңы окуу жылында буларды жанагы Россия Федерациясынын көп мектептеринде ошол усулдук борборлорунда дагы тажрыйбадан өткөрүүнүн астында турабыз. Буюрса мына пландаштырылып атат.
Ал эми биздин мынакей азыр кыргыз билим берүү кайра даярдоо курсу академиясы бар. Ошол жерге бир топ соц педагогдорду жөнөткөн отурабыз. Буюрса быйылкы эме боюнча ушул зордук зомбулукту канткенде ошо алдын алуу боюнча соц педагогдор кандай иш алып барат, балага кандай психологиялык подход керек. Баягы кыргызча айтканда ар бир бала менен жеке иштөө, ата эне менен баланын жана соц педагог мектептин ортосунда байланышты канткенде туура түзө алат, канткенде жолго чыгара алат деген бул бир. Экинчиси бул ошол эле бүгүнкү күндө өтө биз үчүн өкүнүчтүү нерсе, биз үчүн өтө жетишпеген нерсе бүгүнкү күндө мектеп психологдору таптакыр жетишпейт бизде. Канча пайыз жетишпейт? Пайыз эмес, бизде жок, бизде 5-10% эле. Ошондой эле Кыргызстан боюнча? Жок, мен биздин чүй боюнча айтып атам, бирок Кыргызстан боюнча чындыгында жетишпейт. Биз мониторинг жасаганда биздин азыр жана жатак балдар мектеби бар атайын. Ошол мектептерде гана бир балдар психологу болбосо, анан жанагы жеке менчик интернаттар бар, мектептер. Ошолордо гана балдар психологу жетишпесе, бар болбосо, мындай жөнөкөй мамлекеттик мектептерде жок балдар психологу. Биз элементарно ошондой зордук зомбулуктан мисалы ар кандай болуп атат, мына 7-класстын кыздары, 8-класстын кыздары мына эмне деген зомбулукка кабылып атат, туурабы? Алды мынакей биздин канча эмелерден бери карасак, эне болгон кыздар бар, 7-8 класстын кыздары. Ошолор менен жеке иш алып барууда бул түздөн түз ошо балдардын психологиясын калыбына келтирүү. Балдарды кайрадан окууга тартуу боюнча бул балдар психологу иш алып барыш керек. Балдар психологунун бүгүнкү күндө жетишпестиги мына бизде кадр жетишпейт. Даярдалган эмес бизде, каралган эмес, туурабы? Ошол нерсе көптөн бери эле биздин жүрөгүбүздө өтө көйгөйлүү маселе болуп келатат. Анан ошо психолог, балдар психологунун жоктугунан бул нерсенин баардыгы тең жүктөлүп келип мектепке жүктөлүп атат. Мектептин ичинде түздөн түз иш алып барган бул балдардын социалдык педагогдору жана ошо тарбия иштери боюнча орун басарлар. Анан эң биринчи бул мынакей азыр менин кесиптешим айтып кеткендей, бул эне да болгон, экинчи ата да болгон, бул класс жетекчи. Бирок кээ бир балдардын зомбулукка барышы боюнча азыр анкета алып атпайсыздарбы сиздер? Бирок анкета алганда бардык эле бала мүнөзү менен ачылып бербейт. Мисалы биз өзүн өзү жанын кыйган балдар, мисалы алдын ала эч качан мындай бир толук эле жакшынакай жетишкен үй бүлөдөн ата энеси баардыгы жетиштүү семьядан баягы үй бүлөдөн келип туруп эле өз жанын кыйып койгон, бул биз үчүн өтө бир уур маселе болуп турат да. Бул маселенин үстүндө кандайдыр бир психологиялык изилдөөлөр, ар тараптуу иштер жүрүп жатат, бирок ошого карабай ошо өспүрүм балдардын жанын кыюусу бул албетте баланын психологиясынын бузулушу. Азыркы айткандай мынакей интернет заманынын ушул нерсе бузулушу жана өспүрүмдөр өзүнүн өмүрүнө кол салуу боюнча өсүп атабы же мындай азайып атат, кандай сиздердин эми биздин чүй облусу боюнча былтыркы жылга өтө көп болгон, баягы мурдагы жылдарга салыштырмалуу былтыр Кудайга шүгүр кичине азыраак болгон. Бирок быйылкы ошо окуу жылында кайрадан биздин могу жаңы окуу жылынын башталышынан баштап кайра ошо 2 факт катталды, өспүрүм балдар. Бирок биздин өзүбүздүн бир эмебизде фактыбызда биздин эмебизде болду, чыныгы 4-класстын баласы ушундай өз жанын кыйган момент болду да. Бул эмне дегендик? 4-класс деген бала мындайча айтканда балалыктын кыялына тойбой турган, балалыктын бир эмесине тойбой турган кези да. Баягы кыргыз айтып коет го, 10 гүлүнүн бир гүлү ачылып, жаңыдан мынакей деп ошо жарыктык көрүп, ушундай бир келечекке жаңы оосунган бала да. Бирок баланын ушунчалык таарыныштуулугу, психологиясынын ошо телефондун, ошо интернеттин оң таасирин албай, оң жагын албай, тескерисинче ошо тетир жагын алган үчүн баланын психологиясы бузулуп, бүгүнкү күндө өспүрүм кичинекей балдардын өз жанын кыюусу бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул нерсе барып дагы жанагы үй бүлөдөгү зордук зомбулук. Анан кээде айтабыз да, бирок эң негизги башаты, бул зордук зомбулуктун эң негизги башаты бул албетте үй бүлөдөгү эң мыкты атмосфера, гармониядагы атмосфера. Ата эне келгенден кийин жок дегенде бир жарым саат болсо да эне мектеби де ошон үчүн айтат да Темирлан ага. Бул биздин шариятта да айтылат, туурабы? Тарбияны сөзсүз түрдө кайсыл жерде болсо дагы мусулманчылыкта энеден талап кылат, туурабы? Ошон үчүн эне мектеби деп айтканына дагы биз жана энелер мектеби деп айтып атпайбызбы. Бул сиздер боюнча мына методикасын окуп канча бир курстардан өтүп жатасыздар. Муну деле жакшы жыйынтыгы болуп келатат. Бирок
энелер ушу кандайдыр мен ушу учурдан пайдаланып айтып кетет элем, урматтуу ата энелер, өзгөчө энелер. Ушул канчалык иштеп, илгерки бизден чоң аталарыбыз, ушу бизден чоңойткон улуу муундарыбыз деле ушу күнү түнү иштеп, ушу талаада иштеп, бирок балдарын ушунчалык жетишкен экен да. Бизде азыр заман ушунчалык жетишкен заман. Кантип ушу бала үчүн бир жарым саат, 1 саат убакыт бөлгөнгө болбойт. Жарым саат, 1 саат убакыт бала үчүн бөлүшкөн, бала үчүн бул чоң байрам. Анткени биз жанагы анкета түрүндө жана эссе сынактарын жүргүзүп атпайбызбы агай? Ошондо жүргүзүп атканда бала өзүнүн болгон жан дүйнөсүн ошого төгүп берип жазып берет. Сен ошондо баланын ичинде эмне жатканын ошо эсседен ошо дилбаян деп коет. Ошо дилбаяндан билип туруп, баланын кандай акыбалда жүргөнүн сен биле аласың да. Анкеталарга мындай кандайдыр бир анкета дагы туура бир чети. Бирок анкеталарга кээ бир эле баягы критерийлер аркылуу жооп берген болсо, кыска жооп беришет. Ал эми эссе дилбаян менен алсаң кененбирээк. Сен ошондо баланын психологиясын, эне ата менен кандай мамиле болуп атат, үйдөгү атмосфера кандай болуп атат, мектептеги атмосфера кандай болуп атат, ошону билип алсаң болот да. Эми бул ар бир мугалимдин, ар бир мектептин өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу, Темирлан ага. Өзүнүн саясатына жараша, Саясатына. Мисалы сиз айтып атасыз азыр. Мен буга да кошулбай кете албайм. Кээ бир баягы эжекелерибиз бар, баягы 45 мүнөт өтсө болду, эптеп сабакты берди, айлыгын алды, кетти. Мындай мугалимдерибиз дагы бар. Андай өкүнүчтүү жагдайга карай андайыбыз жок эмес. Кээ бир баягы карап туруп эле сиз айтып атпайсызбы? Мектептин моторлор, кыймылдатыштар бар. Мектепке кирип баратканда мектептин кандай экенин мисалы сиз барып туруп эле кирип баратканда көрөсүз. Улуу кишини көргөндө, улуу мунду көргөндө сөзсүз түрдө учураш деген бул мектептин тарбиясы туурабы? Мисалы биз кирип баратсак, саламатсызбы деп учурашканда, мектептин бир нерсеси бар экен деп ар жагынан билип каласың да. Сүзүп өтүп кеткен жанагы орусташкан мектептерди карасаңыз, бул таптакыр бөлөк. Албетте мунун баягы себептери мен мектепти күнөөлөгөндөн же болбосо балдарды күнөөлөгөндөн алысмын. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ушуну калыпка келтирүү бул түздөн түз ушу милдети деп ойлойм да, ушу мугалимдиктин. Сонун нерселерди айтып бердиңиз. Ушул орто мектебине келсек, баягы сиздердин дагы окуучуларыңыздар өтө көп. Анан сиз баягы тарбия иштери боюнча мүдүрүнүн орун басары катарында жооптуу иш бул дагы. Анан сиз дагы кандай ошол жалпы окуучуларга же балким биздин Кыргызстандын деңгээлинде сүйлөшөлүчү, кандай тарбия иштеринде эмнеден аксап атабыз же кандай иликтерибиз бар? Балдарды тарбиялоодо биз эртең мененки таң аткандан кечки 7-ге чейин мектептемин. Анан ушул көп жыл болду мен иштегениме, тарбиячы, завучу болуп иштегениме. Канча жыл болду тажрыйбаңыз? 16 жыл болду. 16 жыл. Баракелде. Бүгүнкү күндө ошол мен өзүмдүн жеке тажрыйбамда баягы бүтүрүүчү балдар менен мындай байланышты былтырдан бери жандандырып атам да. Кызматташуу. Бүтүрүүчү балдарыбыз дегеним ал 89-жылкы төрөлгөн балдар да. Ошолордон бери мен иштеп баштаганда ошолор мен менен балдар уюмунда иштешкен окуучуларым болчу. Анан бүгүнкү күндө баарыңыздар эле таанып калдыңыздар. Ошол балдар кино тартып, тамашоочу болуп, жанагы Ак өргө сити деп чыкпадыбы? Ошондогу Эмиль Исеналиев, Эрмек Талайбеков, Улан, ошол эле Саматтар биздин мектептен окуган окуучуларыбыз. Ошолор мен келгенде ошо жапжаш жогорку класстын окуучулары болчу. Алгачкы депутаттарым болчу алар. Ошолор аябай башында биринчи башталаганда баягы мушташып, рекет болушуп, ушундай болуп келген. Анан кийин эле мектепти бүтүп кеткенден кийин мен аларды тарттым да. Келгиле баягы жакшы жактарга кетишти, булар кино тартып кетишти. Анан жаштар менен мыкты иштеп кетишти, элге таанылып калышты. Анан Эмил келет, Эрмек келет дегенде балдар кадимкидей жанданып, качан келет деп күтүп, анан кийин ушундай маданий иш-чараларда чакырып, алгач алар өздөрүнүн жана тамашоолорун коюп беришип, анан ошондой майрамдык кечелердин аягында мындай болгула балдар, тигиндей болгула, мен да силердей окуучу болгом, тентек болгом, балдарды сабаачумун, ошол жолдор эң туура эмес экен. Келгиле мен менен байланышкыла деп ушундай жакшы өзүнүн насааттарын айтып, анан былтырдан бери ушул Эмиль Исеналиев өзүнүн ушул кийинки биздин мектепти бүтүп кеткен, мына былтыр эле бүткөн 2003-жылкы окуучуларга чейин топтоп баягы ынтымакташып футболдук фонд ачышыптыр. Анан булар ай сайын футбол ойношот экен. Анан кийин бизди чакырып калышты ушу май айында, завучтарды, анан директорду чакырды. Директор бошобой калып биз барып
катыштык да, балдарыбыз ушу кадимкидей алды спорт чеберлери болуп калыптыр, Азиянын чемпиондору болуп калышыптыр. Жекече дагы залдарга барышат экен. Анан ошондо дагы балдарды чакырып айттым, эми жаңы окуу жылында келип биздин балдар менен жолугушуп, ушу балдарды бардык эле бала мисалы үчүн билимге умтула бербейт да, жакшы окуй бербейт баары элечи. Анан кийин балдарды ошо спорт жагына тарталы, кино тартып атасыңар, ошо баланын талант жагын ачалы, ошол жака жардамдаш кылат, кино жака кетчүлөр, киного, тамашоого барчы, тамашоого тартыла деп ушундай жолугушуу өткөрүүнүн алдында турабыз. Кадимкидей эмил келет же ушулар менен жолугушуу болот десе, бизге үчүн, балдар үчүн кадимкидей жакшы самалык болот да. Анан демек мектеп үчүн сиздер үчүн да чоң бир ийгилик же жетишкендик да турабы, балдар күтсө. Сабак жагынан эмес, эми бул тарбия, таалим жагынан да балдарды кандайдыр бир бош убактысын туура пайдалануу. Демек ошол баягы өзүнүн айылынан чыккан, мектептен чыккан баягы мыкты адамдарды ошол чакырып сиз сыяктуу кызматташыш керек экен, кызматташыш керек да, ошолор бизге жардам берип атат. Жаштар өстүрүп тарбиялап. Окуу жылдын аягында менде мындай эң мыкты класс, эң мыкты окуучу, жылдын мыкты окуучусу, жылдын мыкты класс жетекчиси деген номинацияларды биз ушул сентябрь айында эле жарыялап коебуз да. Анан ошо былтыр эң мыкты класс дегенге ушу Эмилия Эсеналиев өзүнүн баягы мыкты тарткан киносуна чакыруу билетин белгилеп койгон болчу жылдын башында эле. Ошону бир класс жеңип алды, 6-К класс жеңип алып, анан ушулар киного барабыз деп ушундай өздөрүнчө бир жакшы жөнөкөй мык болот экен да, мындай багыт берүү, багыт берүү да. Жакшы, сонун. Зарнеже, мынакей буюрса, ошол жана сиз айтып аттыңыз сөзүбүздү дагы уласак болот, ушул мугалим сабатында. Азыр сонун Фарида эжекебиз сонун кеңештерди айтып өттү кызматташуу боюнча. Сиздердин мектепте кандай иш-чаралар, маданий иш-чаралар болсун, же болбосо ошол балдарга кээде ошол мугалимдер кээде ырдатып атып эле же бийлетип атып эле жакшынакай бир таалим тарбияларды бере берет да. Да кандай ыкмаларды колдонсок болот? Албетте биздин мектепте дагы көп маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Биз балдарды окутуп жатканда класстан эле эмес, мектептин жеке коомдук иштерге дагы тартабыз. Бул мугалим негизи ар тараптуу, ар кырдуу болуш керек да. Баамдап ар бир баланы эмнеге шыктуу, эмнеге жөндөмдүү депчи, кээ бир бала ырга бийге шыктуу, кээ бир манас айтканга шыктуу дегендей. Ошол талантына жараша ошо балдарды ушундай ийримдер бар, бизде дагы көп кружоктор бар, хор бар, балет бийин үйрөткөн кружогубуз бар, шахмат бар, спорттук кружоктор абдан көп. Балдарды ушул каалоосуна жараша ушул кружокторго бөлүштүрүп, спорттук кружокторго көптөр катышат. Интеллектуалдык жактан алсак, тогуз коргол бар, шахмат бар, ошолорго жөнөтөбүз. Ал эми биздин район боюнча негизи бизде Виктория деген балет ансамблі бар. Эң мыкты деңгээлде ар дайым 1-чи орунду ээлеп жүрүшөт. Ошол жака көп окуучуларыбыз катышат. 1-чи классынан тарта балет бийине катышып, көптөгөн жыйынтыктарды, ийгиликтерди алып келишет. Ошол жакшы. Ийгиликтер да боло берсин. Мен ойлойм бул чек эмес, балким башталышы. Кундуз Мукашевна айтсаңыз, мынакей ушул чүй билим берүү башкармалыгында канча жылдан бери билим берүү тармагында иш жасап келатасыздар. Ошол жалпы мугалимдерге, же болбосо мындай ошол сиздердин көз караш менен айтканда ушундай чыгармачылык менен кандай сабактарды берсек азыр жетиштүү болот, же балким мындай кээ бир жерлерге барсак, кээ бир мектептерде мындай электрондук таризде сабак өтүшөт. Жетишкен, базасы күчтүү мектептер бар. Кээ бир жерде илгеркидей эле боор менен. Анан азыркы учурда кайсынысы мындай эффективдүү болот? Эми азыр Жосу слайд шоулор менен беришип атпайбы? туура айтасыз, азыр Кээ бир жерде интернет жок дегендей. Ооба, аламдашуу заманбап технологиялардын заманында азыр мектептин баардыгы тең, чүй болсун, баардык мектептер интернетке кошулган, баардыгы тең. Баардыгы толук кошулган. Интернетке кошулбаган азыр бир да мектеп жок чүй болсу боюнча. Бул албетте биз үчүн өтө жакшы самалык. Анан азыр сиз айтып өтпөдүңүзбү, жанагы бизде интерактивдүү доскалар деген бар, такталар деген бар. Ошолор менен иштегендер бар. Сиздер үчүн проектор бар, проектор менен мынакей электрондук вариантта көрсөтүлгөндө баланын эске тутуму өзгөчө башталгыч эмедеги балдардын, башталгыч класстын балдары
көрүү сезими менен эске тутуу сезими ошол убакта мындай бир өөрчүчү нерсе да. Бул педагогикада да изилденген. Анан азыр ошо сиз айтып атпайсызбы, электрондук вариантта өткөрүлгөндө балдар азыр көбүрөөк ошол нерсени кабыл алышат. Балдардын азыр аң сезими ошого баягы тарбияланган, туурабы, багытталган, ылайыкташкан. Анткени себеби мисалы бир мультфильмдин негизинде эле мисалы бир жөнөкөй эле мисал башталгыч класстарга актан акылайдын эмесин коюп туруп, бир анимация сыяктантып туруп, сабагын ошол жерге башынан аяк 45 мүнөттө ошого ылайыкташтырса, балдар ошондон балдар үчүн майрам болот. Бул сиз туура айтып атасыз. Баягы илгерки бор менен келген заман азыр калып келатат чындыгында. Көп мектептерде азайып атат, азайып атат. Бул өтө жакшы нерсе. Дегеним, ушул Кытайда, Японияда мисалы буларда ушул баягы ушул заманбап учурдун талабына жараша берип калды. Китептерде эле баягы электрондук китептер, ооба, бизде да кирип жатат. Электрондук китепкана, библиотека деп кирип жатат бизде. Электрондук журнал деген кирип атат азыр. Мурдагыдай баягы бизде мынакей сапат билим берүү эл аралык эмесинде борборунда ал жерде илгери эле ошондой эме деген бар эле, электрондук журнал деген. Журналды толтурбай эле жалаң электрондук түрдө толтурган. Бизде да азыр ушундай кирип атат. Ата-энеси көрүп турат. Ата-энеси көрүп турат ал жерден. Бала канча. Анан бизде азыр мына электрондоштору деп айтып атпайсызбы? Бизде жана күндөлүк деген программа менен иш алып барабыз, туурабы? Күндөлүк программага ар бир класс, мисалы 3-класс, сиздин балаңыз 3-класста болсо, сиз күндөлүк программасына киргизилген. Ал жерден сиздин балаңыздын канча алганын көрөсүз. Математикадан 3 алган, момундай деп предметтин сабактары күнүнкү жүгүртмө ошол жерде жайланыштырып турат. Класс жетекчи, ар бир класс жетекчи ошого коюп турат ар бир нерсени. Ата-эне маалым болуп турат, туурабы? Андан сырткары жанагы база данных деп кээ бир мектептерде азыр балдардын кайсыл жерде жүрүүсү, кайсыл жерде канчада сабакка келип атат. Ошол боюнча да ата-энеге электрондук түрдө телефонуна эме катары СМС менен барат азыр балдарга, ата-энелерге. Сиздин балаңыз бүгүн сабакта жок, биринчи сабакка келген жок деген СМС барат сөзсүз түрдө. Дароо эле. Бул өтө жакшы нерсе экен. Өзгөчө бул дагы мен айтып кетет элем, зордук зомбулуктун болтурбоонун бирден бир жолу алдын алуу жолу да. Анан албетте сиз электрондук деп атасыз, мен интернетти таптакыр жаман деп айтуудан алысмын. Анткени интернет булактарында мыкты информацияларды чогултса болот азырчы. Өзгөчө билим алууда. Өзгөчө билим алууда мыкты азыр иштенмелер, методикалык жактан болобу, психологиялык жактан болобу, ар тараптуу изилдөөлөр аябай көп. Анан биз ата-энелерден суранып кетип, азыр электрондук телефонго же болбосо компьютерлерге балдарды көп көңүл бөлүү эмес, бүгүнкү күндө биз китеп окуу процессин ишке ашырууну көбүрөөк азыр колдонуп жатабыз. Анткени ар бир мектептерде азыр долбоор кирип атат, Энелер мектеби деген Гапар Мадаминовдун мынакей жакшы программасы кирип атат. Буюрса, бул абдан жакшы жолго салынып келатат. Ал жерде тарбиялыктагы ар тараптуу комплекстүү тарбия берүү экен. Ал жерде этно тарбия берүү, педагогикалык жактан тарбия берүү, изилдөөлүк жактан тарбия берүү, андан сырткары диний ислам багытындагы тарбия берүү. То есть ар тараптуу комплекстүү тарбия берүүнүн бир жакшы механизмдер иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө ошону биз жолго салуу менен ар бир ошо керек болсо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдар менен биргеликте иш алып барып атат да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн азыр зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча көптөгөн багы процесстер, механизмдер иштелип чыгып атат. Бирок ошол эле убакта биздин бүгүнкү күндөгү эң чоң маселебиз жанагы ата-энелер менен иш алып баруу. Мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ошол бир жогору тараптан бир республикалык бир массалык бир кандайдыр бир буйрук тарап болобу, ошо ата-эненин жоопкерчилигин жогорулатуу, күчөтүү, ошону колдойт элек да ошону. Анткени канчалык түрдө биз билим берүү тарабы, мектеп тарабынан балага берилген менен ата-эне көңүл бөлбөгөндөн кийин үйдөгү баланын эгер мотивациясы деп коебуз, шыктануусу, шыгы үйдөн сынып калган болсо, баланын мектепке келгиси келбей калат. Бала пластилин катары да. Азыр айтып атпайбы, менин кесиптештерим мына мектеп практиктер булар. Мектепте мисалы баланы ушунчалык тарбиялап, жанагынтип иш-чарага катыштырып, балага грамота берип, шыктандырууну кайра эме кылсаң, бала мектептен ушундай шыктанууну алат. Бирок үйгө барганда баланын үйдөгү атмосфера бөлөк болсо, баланын жүрөгүн оорутуп турган болсо, бала мектепке келгиси келбей калат да, баягы шыктануунун баланын психологиясы жоголот. Көрдүңүзбү? Мындай ар тараптуу болуп атат да. Бул
билим берүүнү бүгүнкү билим берүүнү ушу коомчулук менен чогуу комплекстүү иш алып Чогуу барганда көтөрүш гана керек. биз чогуу ушундай ар тараптуу баягы кыргыз айткандай бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарган ушундай бир муштумдай сиз айткандай ушундай иш алып барганда гана биз зордук зомбулуктун алдын алабыз го деп ойлойм. Жакшы. Фаридович айтсаңыз, баягы ушул жергиликтүү айыл өкмөт, айыл башчылар, шаар, өлкө негизи эле сиздер менен мындай кызматташууда кандай ушул жалпы мугалимдер менен кандай иш-чаралар болот ушул мугалимдерге жардам берүү дегендей? Жоксо ата-энелерден болсун, ата-энелер менен, демөөрчүлөр менен, ата энелер менен иш алып баруу болуп атат. Бизде деле ошол жалпы талапка ылайыктуу мына министерство жогору жактан бизден талап кылгандын баарын аткарууга аракет кылып атабыз. Бирок бүгүнкү күндө ошо көйгөй эле ошол жаңы эле айтып өтпөдү, ата-энелердин баягы солгун мамиле кылуусу болуп атпайбы бизде. Баласынын ошол келет, балам сабакка бардыңбы? Бардым. Жакшы оценка алдыңбы? 4 алдың, 5 алдың. Ошол 4-5ти өзүнүн көзү менен эле карагысы келбейт. Анан электрондоштурууда биз мына былтырдан бери кирдик да, электрондуу журналдаргачы, күндөлүктөргө былтыр кирип көрсөк, ошол көп ата-энелер даяр эмес окшойт да. Электрондуу күндөлүккө киришпейт, телефондору жок дейт, анан программам көчүрүлбөй калды дейт, ошентип атып. Анан быйылкы жылы кайрадан биз дневникти да кошо алып атабыз да. Электрондуу дневник менен да кирип атабыз. Тигиндейди да кошо. Айрыкча башталгыч класстын ата-энелери кайрылды, бизге дневник күндөлүктү эле киргизип бергилечи депчи. Бирок ошол ата-энелер даяр эмес окшойт деп ойлоп атам да бизде. Демек даяр болуш керек. Даяр болуш керек. Учурдун талабы. Электрондуу мектептеги мугалимдерге алар дагы ошол жардам бериш керек да. Алар дагы ошол телефондон баягы программаларды көчүрүш керек. Дайыма интернеттери болуш керек. Баягы ошону түшүнүш керек да. Ата-энелер аны кылбай атышат да. Анан баягы күндөлүктөрү билбейт, баласынын бааларын билбейт. Анан ошого да биз дагы ата-энелерди дагы электрондоштурууга коомчулук даярдаш керек деген көйгөй. Туура айтасыз. Мен ушуга бир мисал катары кошумча айтып кетейин. Туура айтып атасыз. Анткени бул учур бизге өзгөчө пандемия учурунда абдан көрсөттү да, биз үчүн чоң бир кыйынчылыктарды жаратты. Биздин билим берүү боюнча мугалимдерге өзгөчө чоң эмени кыйынчылыктарды жаратты. Андан сырткары биз ойлодук, ошо кандай болгон күндө дагы ата-энелерди дагы, бул биринчи окуучуларды эмес, ата-энелерди дагы ошо электрондоштуруу, компьютеризация деп саясаты болуш керек. Саясаты болуш керек экен депчи. Анан биз Кыргызды жанагы эл аралык биздин ЮНИСЕФ деген чоң эме бар, долбоорду. Ошонун алкагында биз Чүй облусу боюнча мынакей 2-жыл, 3-жыл иш алып барып келатабыз. Обучение взрослых деп, чоңдорду окутуу боюнча депчи. Чындыгында биз ошонун практика жүзүндө көрдүк, бир 3-4 жерде барып окутканда. Чындыгы ушунчалык сабаты жоюлбаган, баягы эми сабаты жоюлбаган десе баягы жазганды билет, эмени билет. Бирок электрондоштуруу эмне экенин, баласынын окуусу эмес, ушу телефондогу баланын кайсыл баасы кайсыл жерден басылат экенин билбеген ата-энелер бар экен. Көрдүңүздөрбү? Алар жыйынтыгын көргөн жок, көп ошол бизге чоң кыйынчылыкты жаратты. Тоскоолдук болду. Анан ошолорду кайра окутуу эмеси жанданып атат да. Ошол жерден мындай бир шарттар түзүлөт экен, ал баягы азыр айтып кетпеди, демөөрчүлөр тарабынан ошо окутууларды алганыбыз жакшы болду да, анткени себеби жанагы жерлерде окутуу жүргүзүлдү. Ошол пандемия учурунда өзгөчө көп балалуу балдар үчүн атайын ошо шарт түзүлгөн, ошол жерде балдарын карап турган бирөө бар. Атайын ошол учурда эч нерсеге алагда болбой ошо компьютер эмесин системасын окутуу эмеси бүгүнкү күндө да жүрүп атат да. Ошол сыяктуу мындай бир жогорку деңгээлде биринчи ошо ата-энелерди ушундай бир окутуудан өткөрсө жакшы болот эле, бир массалык түрдө. Бул эми сунуш катары. Эмне дегенде долбоор катары кирип атканда, долбоордун бир өздөрүнүн бир чектелүү гана убактысы мөөнөтү болот. Ошол мөөнөттө мисалы пилотировать этип коет деп коет, ошо пилотный болгон гана райондордун кээ бир гана нерселерин камтый алат. А бирок массалык түрдө баягы жогорку негизги катмарды камтый албай калат экен да. Ошон үчүн биз үчүн өтө көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө биз аламдаштыруу, жаңы заманбап технология заманы деп атабыз. Бирок келгенде ата-энелер ошол нерседен аксап атканы бул балдардын билим берүүсүнө дагы, бүгүнкү момундай тарбиялык жактан дагы, момундай кейиштүү өспүрүмдөр арасындагы нерсенин болуп атканы дагы бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Анан албетте интернеттен мындай
психологиялык жактан тетири терс таасир берүүчү нерселерди өздөрүнө сиңирип алган өтө өспүрүмдөр үчүн бүгүнкү өсүп келе жаткан муун үчүн өтө өкүнүчтүү нерсе. Жакшы. Урматтуу эжелер, айтсаңыздар, өткөндө да биз ошол бир мектепке барсак, мектеп жетекчиси ушундай баягы чыгармачылык менен иштеп, анан ошо ата энелерин чакырат экен. Анан өзгөчө эркек аталар менен иштешке иш кылат экен да. Бизде негизинен аялдар келет го, алар эркектер менен, анан эркектерди алып келиш оңой эмес да. Бирок ал алып келет экен. Алып келип барсак, залына эркек ата энелер батпайт. Анан алар жакшы да демирчү да болуп берет экен. Анан эң негизгиси ошол балдары кыздардын немесине сабактарына киргизип, отургузуп көрөт экен, чогулушат экен. Биздин эле ушул Бишкекте бир мектепте. Анан ушул сыяктуу мындай чыгармачылык менен иштегендер мен таң калдым да. Мисалы сиз кыйын экенсиз дедим. Мисалы башка мектептерде тескеринче эжелер, апалар барат, а бул жакта болсо аталар барат экен. Баардыгы залга батпай отурат. Ошол эме боюнча кичине эметип кетейинчи. Айтыңыз. Эмеден атанын тарбиясы жакшы да, эркек кишинин тарбиясы андан жакшы. Бүгүнкү күндө бизде мектептерде көпчүлүк мугалимдер аялдар болуп атпайсызбы? Жумшак болуп атабыз да. Анан эркек балдардын бүгүнкү күндө ошо жана психологиясы слабый болуп атпайбы? Ошол жерде мугалим аялдардын тарбиясына болгондугу үчүн да. Мисалы үчүн бизде баягы мектептерде жанагы ДПУ деп коебуз го, АЧТ деп аскердик даярдык сабак болуп атпайбы? Ошол сабакта деле карап турсаң баягы жакшы, баягы илгерки биз окугандагыдай сабактар берилбейт да. Мисалы үчүн даяр болбой атат мектептердечи. Балдарды деген ошол аскердик тартипте болсо, баягы чыныгы эркектик тартип болот беле дейм да. Баягы аскерге даяр болушат беле. Кайраты менен, сүрү менен, өңү менен. Баягы көп окуучуларыбыз андай эмес, назик болуп атпайбы? Кичинекей чүчкүрүп койсок, кичинекей шамал болуп калса чүчкүрүп калышат. Баягы ушундай бир эркек мугалимдер көп болсо жакшы болмок. Жакшы болмок да. Сиздердин мектебиңизде канча эркек мугалим бар эже? Физкультурник 4 эле мугалимибиз бар. Сиздерде да бар экен, а? Кээ жерге барсак ушул арман кылып калышат, бир дагы жок да. Ошол үчүн го дейм. Биз баягы биз окуп жүргөн кездерде бизден физикадан берген, химиядан берген директорлор баардыгы эркектер болгон үчүн тартип катуу болуп, баягы балдарды катуу какыс кылып эле тарбиялачу, эчтеке болбой эле, таякты да жеп алып эле, үйүнө деле айтпай эле, баягы эмне болду, эчтеке болгон жок деп эле баягы классташтарыбыз эч кимге эчтеке айтпай эле, баягы ошондой эрктүү, бекем эркектер калбай калып атабы. Кийинки биздин коомубуздагы биздин мамлекетти коргоочуларды тарбиялашты да ойлонуш керек да биздин мамлекет. Эжелер, жалпы суроодо убактыбыз барган сайын карып баратат, ошондой болсо дагы ушул азыркы учурда эмнеге ушул мектептерге Кыргызстан боюнча сүйлөшсөк, ушул эркек мугалимдер аз келип калды, же келбей аткан себеби эмнеде? Же болбосо мектеп жетекчилери болсун, же окуу жайлардын жетекчилери болсун, мындай баягы аял заты же кыйынбы, же кандай болуп атат, мен да түшүнбөйм ушуга. Менин оюмча бул ошол эркек мугалимдердин жоктугу, бул каражат аз төлөнгөндүгүнө болгон. Мына былтыртан быйылдан мүмкүн биздин эркек балдарыбыз, окуучуларыбыз мугалимдикке тапшырып, мүмкүн баягы болбой эле ошо финансыга такалат да деп ойлойсуз. Мен ошентип ойлойм. Сизчи? Азыркы учурда мугалимдин айлык акысы жогорулады. Ошол себептен дагы болсо керек, биздин мектепте мисалы 10 чакты агай бар. Биз аларды быйыл келип калышты. Жок, быйыл эмес, бир 4-5 жылдан бери иштешет. Быйыл келген агайлар да бар, 4 агай келишти. Биз аларды абдан, анткени коллектив баардыгы көбүн эсе аялдар болгондуктан 10 агайды биз абдан урматтайбыз, сыйлайбыз. Өзгөчө 20 жашында. Анан окуучулар дагы абдан аябай эжей деп айтпастан агай деп аябай ошол агайлардын сабактарына даярданып, ошол агайлар дагы абдан чыгармачыл. Биздин агайлар баардыгы ырдайт, баардык тараптан өнөрлүү да, таң каласың. Ушунчалык алардан карап мен дагы үлгү алам ушул агайлардан. Эркек балдарды көбүрөөк тартыш керек окшойт да, бул көйгөйдү чечиш үчүнчү. Демек бул мамлекеттик деңгээлде бир мындай программа болуш керек, ошол эркек кандай дайсыздар? Кызыктырууга. Анткени себеби бул боюнча мындай болуп атат да, мисалы статистикага карап келгенде, биздин бүгүнкү күндөгү көбүнчө билимдүү эркек биздин азаматтарыбыз көбүнчө миграцияда жүрүшөт. Дипломдору бар. Аля жок ушу турмуштун оорчулугунан, экономикалык кырдаалдын ушунчалык үй бүлө багуунун азабынан
айлык акынын ошол убактагы өтө баягы төмөндүгүнөн айла жок, базарларга чыгып кеткен, соодага чыгып кеткен. Азыр мисалы бир сурамжылоо катары сиздер деле бир журналист катары бир жүргүзүп көрсөңүздөр, көбүнчөсү азыр ишкерликте жүргөн же болбосо башка бир тармакта жүргөн эркек адамдарды сурасаңыздар, сөзсүз түрдө педагогикалык жааттагы сөзсүз түрдө бир диплому бар. Бул эмне дегендик? Албетте, бул сиз айтып атасыз. Бул республикалык деңгээлде чечилүүчү кандайдыр бир нерсе да. Бул барып келип туруп эле экономикалык жана сиз айтып кеткен финансылык көйгөйгө такалат. Же болбосо мына илгери бир эле мисал. Илгери биздин убакта бир эле физкультурник агай тарбиялап койчу эле бизди, билесиз. Баарысын. Эртең менен баарыбызды эртең менен келгенде баягы орусча айтканда речевка деп койчу. Речевка айтып, эртең менен баарыбызды баягы физзарядкасын жазаттырып турабы, ар бирибизди зыкыйтып киргизип туруп, зыкыйтып чыгарып койчу эле. Балдар менен балдардын ортосундагы жана рекетчилик деп атпайбы? Ошол нерсенин баарын ошо туура айтып атат. Эркек агайлардын болгонда бул таасирдүү болот да. Бир топ эркек агайлар, мисалы тарбия завучтары ошол убактагы тарбия иштери боюнча мүдүрдүн орун басарлары эркек агайлар болчу эле. Мен өзүм окуган мектепте ошондой агай бар болчу да. Эч качан биздин мектептин ортосунда ошо балдар ортосунда рекетчилик болчу эмес. Кандайдыр бир укук бузуу болобу, сөзсүз түрдө ошол мектеп администрациянын көбү эркек кишилер баягы мүдүр баш болуп, эркек кишилер болгон үчүн өздөрү эле ушул жолду жоюп койчу да, ушул нерсеничи. Мындай райондук деңгээлге чыгарбай, же болбосо областтык деңгээлге резонанс кылбай эле. Балким ушунун да таасири чоң болуш керек, бирок бизде мынакей быйыл жакшы көбөйдү айлыгыбыз. Мен учурдан пайдаланып ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат айтып кетем. Анткени ушу билим берүү жааты качан өсүп чоңойгондоганда биздин Кыргызстан ушунчалык бир дүркүрөө өсүп бир өнүгүүнүн астында болот. Ошон үчүн ушул мугалимдердин билим берүүнүн ушундай айлыгын көтөрүп ушинтип шыктандыруу берген абдан чоң рахмат. Ошого карабай мына быйылкы жылга педагогика жаатына тапшырган, педагогикалык факультеттерге тапшырган, университеттерге тапшырган бүгүнкү күндө биздин улан жаштарыбыз көп да. Былтыркы мурдагы жылдарга салыштырмалуу биздин Чүй облусу боюнча. Ошондуктан буюрса биз кайра ошол даярдалган кадрларды биз буюрса мектептерге кайрадан алабыз буюрса. Бул абдан жакшы самал, жакшы нерсе буюрса. Жакшы, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, насихаттасыздар бүгүн ушул мугалим сааты программасын көрүп атасыздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул биздин асыл конокторубуз менен зордук жомулук жөнүндө, ушул мектептеги көйгөйлөр жөнүндө маңдай тескей сөз кылып атабыз. Биздин урматтуу эжилер 10 мүнөт убактыбыз калыптыр. Жакшы адамдар келсе убакыт тез бүтүп калат. Анан эми көп армандар бар. Жана арманым аттын башындай, кожомкулдун ташындай дегендей. Анан жакшы жактарын айттык, ийгиликтерди айтып атабыз. Эми ушул убакытты дагы туура пайдаланып, бүгүнкү биздин ушул программада дагы биздин элге бере турган эмнелерибиз бар? Жаштарга өзгөчө агартуу тармагында кандай мындай ыкчам, кандай маданий, спорттук иш-чараларды кандайларды өтсөк, мындай элибизге, жаштарга, мугалимдерге, мектепке кандай пайдалары болот? Мен ойлойм, эми сиз туура айтып атасыз. Жаштарга азыр көбүнчөсү эле бир кандайдыр бир батыштан келген, бир кандайдыр бир башкача бир өзү менен өздөрү алектенген бир иштери болуп жатат. Андан көрө ушул улуумун баягы илгеркидей кичүү мунга бир кандайдыр бир насаат болуш үчүн, мына сиз айтып атпайсызбы, жана азыр тамашалоочулар кандай шыктандырууларды берип атат. Ошондой бир мектептерге келип көбүрөөк бир массалык маданий иш-чараларды көбүрөөк өткөрсөк. Маданий иш-чаралар десе эле баягы эми айткандай Сармерденди коюп, тиги кечке эле концерт коюп туруп албай, ошол эле убакта адеп ахлактык, тарбиялык жана билим жаатында ошол эле методикалык, то есть айкалышкан комплекстүү бир иш-чараларды алып баруу бүгүнкү күндө биз үчүн өтө чоң бир нерсени талап кылып атат, керек. Чемпиондор менен балким, балдарыбыз менен жолугушуулар. Мисалы үчүн балдарга кызык, мисалы чемпиондорду алып келип, мисалы биздин көрүнүктүү чемпиондорубуз бар, сиз айткандай. Ошо көрүнүктүү чемпиондор менен бир жолугушууларды уюштурабызбы, тегерек столдорду уюштурабызбы, мектеп парламенти деген иштейт бизде мындан сырткары. Район аралык, ошол мектеп аралык, мектеп парламенттери менен ортодогу билим сынагын өткөрүүбү балким. Ушундай сыяктуу биз көбүрөөк нерселерди өткөрө баштаганда балдардын шыктануусу андан кийинки, анан келечекке болгон мындай көз карашы бөлөкчө болот. Анан мен быйыл дагы бир ушул нерседе биз ушул Россия Федерациясынын көп багы окуу жайлары менен иштешип келатабыз, ошол жакта тапшыруу менен.
ошондо көргөндө ушундай бир бизде ушунчалык бир акылы зерек тунук балдар улаңыздар өтө көп экен. Мен ушуну аябай сүйүндүм бир чети. Анткени себеби ушунчалык өздөрү жетик бүгүнкү күндүн технологиясын 100% өздөштүргөн улаңыздар бар да. Анан ушундай нерселерди чыгыш үчүн ушулардын тажрыйбасын кийинки муунга өткөрүү тарабында ушу райондук билим берүү бөлүмдөрү, ушул мектеп администрациясы, бул сиздер практиксиздер, ошон үчүн мен кесиптештериме дагы биротоло айтып кетет элем, ошо сиздерде көбүрөөк ушундай иш чаралар жүргөн болсо, ар бир мектеп жок дегенде ушул балдарды ушундай иш чара менен, бир шыктандыруу менен тарбияласаңыздар, биздин Кыргызстандын билим берүү тармагы дагы ошол эле убакта тарбия анан момундай кейиштүү өтө нерсе болуп жаткан зордук зомбулуктун алдын алуу бул бирден бир максат да, бирден бир чоң фактор. Жакшы. Бул соолду жөн берген жокмун, анткени баягы ак жолду, жоламанды көмүр туткан жаштар өтө көп экен да. Анан ошол баягы мектептерде жолугушууларды кылып, анан ошондой ийримдерди ачып, анан баягы бала бош болбосо эле көп ийгиликке жетет экен. Фарида эже, сиздин кандай кошумчаңыз бар? Мен ошо кошумча алып кетейин деп атам. Былтыртан бери биз балдар театрды жөнөтүп атабыз да, Кыргыз драма театры. Биздин мектепке мен балдарга дайым айтам, биз уникалдуу жерде турабыз депчи. 10 сом менен шаарга барабыз, 10 сом менен үйүбүзгө келебиз, 10 сом менен театрга бара алабыз, 10 сом менен каалаган жерге жете алабыз, курстарга барсак болот. Силерге өзгөчө экен 10 сом, Мектебибиз ушундай, азыр 15 болуп калбады, мен мурун ошентип өрчүм да, азыр балдарга айтам да, бизде сокулукта семинарларга барганда да айтабыз да, мектебиңердеги өзгөчөлөнгөн жагыңар кандай дегенде мен мактанам да, ошо биздин мектеп тобого да жакынбыз, шаарга да жакынбыз, театрларга да жакынбыз деп мактанып кетем да. Анан ошону да балдарга айтам да. Былтыртан бери стадион ачылып калса дагы мактанат экенсиздер да жаңылыштарга. Кыргыз драма театрына былтыртан бери бардык. Баягы өтө жакшы нерсе да. Ушунчалык балдар кызыкты. 8-класстардан бизде азыр такыш алып, сокулукка уже жакында барышат, октябрдын башталышында Манас боюнча телевиденияга тартылыша турган болуп атышат. Анан Манас жөнүндө билимдерин кеңейтиш үчүн жана Төлгө деген спектакльге барып келишти да. Анан кийин болгону ушунчалык драма театрдагы рахмат айтып келгим кетет да, ошо биздин драма театр, Кыргыз драма театрындагы артисттерибизге, таланттарыбызга. Билет баасы болгону 100 сом экен. Биз ойлопчубуз театр десе баягы 500 сом же ушундай экен деп. Анан кийин өздөрү келишип, бизге жолугушуп, тартып, реклама кылышып кетишти да, театрга тартып. Анан ошол окуучулар эми өздөрү бара башташты. Ичи баягы рекламасын салып койсок эле, уюшуп барып, кече жакында дагы барып келишти, Саманчынын жолу дегенге кыргыз тили адабият мугалими алып барып келди. Ушул дагы жакшы экен да. Балдар ошо театрдан чим мектепке ушинтип келишет, бизгечи артисттер келишет, актовыйга коюшат. Ал жактан тыгылышып, ызычуу болушуп жакшы көрүшпөйт экен. Театрда таптаза, сахна ушунчалык көркөм болгондо дагы ошол балдарды ошо тартылат чогуу да. Ошол жакка барып атышат. Жакшы, сонун ийгилик. Театрга баргыла деп сунуштап кетет элем да мен. Жалпы Кыргызстанга сунуш. Мен кошумчам болсо, мен айта кетчү нерсе, китепке болгон сүйүүнү арттыруу. Азыркы заманда жандуу китепти окуй калдык да. Окуганда да кандай окуш керек, үй бүлөлүк окуу. Азыр убакыттын тардыгына байланыштуу же кандай бир шарттарга байланыштуу ата-эне баласына китеп окуп бербейт. Мен өзүм классыман сурамжылоо жүргүзсөм, андай ата-эне жок экен. Бизге окуп беришпейт дешти да. Ушуну жандандырып, жандуу китепти окуп берип, ата-энелер үй бүлөсү менен окуп, ошону талкуулап, окуган жомогун, ошону менен эле бирге бала ата-энеси менен баарлашып жатат да. Оюн айтып, ата-энесине баарлашып, бөлүшүп, бул дагы бир зордук зомбулуктун алдын ала алуунун бир жолу деп ойлойм да. Китепти сүйүү, китепке болгон сүйүүнү арттыруу, үй бүлө менен жума сайын китеп окуп, ушуну бир адат сыяктуу эле кылып алыш керек да. Ар бир үй бүлө чогуу китеп окуш керек. Сонун сунуштарды айттыңыздар. Эми убактыбыз 4 мүнөт убактыбыз калды, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Мен бир нерсени айтайын деп атам. Кээде ушул эки алган баладан деле ийгиликтер көп жаралат экен. Анан ошолор менен иштешкен мугалимдер да көп, жетекчилер да билебиз. Анан бир мектеп жетекчисинин айткан эсиме түшүп атат. Бир кызды ушул нарынан келген кыз экен. Анан 3-4 мектепке барса албай коюптур. Баалары өтө мындай 3-2 ушундай аралаш экен. Анан ошол эже алдым дейт. Алсам 1 жылдын ичинде бизди таанытты дейт ал. Күчтүү экен да.
таяк таштан Кыргызстандан бирди алыптыр, Казакстандан экинчи орунду алыптыр. Ушундай экен. Ошол сыяктуу урматтуу эжелер, кош келдиңиздер. Биздин мугалим саат программасы бүгүнкү эфири ушул соңуна келип баратат. Бир эми жыйынтыктоо кылып бүгүнкү темабызга, жалпы журтубузга Кундуз Мукашевна бир жыйынтыктоо кылып бир минуттардан кайрылып берсеңиздер элибизге. Жакшы болот. Урматтуу коомчулук, урматтуу ата-энелер, жалпы кыргызстандыктар, мен сиздерге кайрылып кетет элем барыңыздарга. Бүгүнкү күндө ар бир баланын, ар бир келе жаткан, өсүп келе жаткан муун биздин Кыргызстандын көзү жана күзгүсү жана келечеги, Кыргызстандын өнүгүүсү. Ошон үчүн эң биринчиден ушул ар биринчи уядан, үйдөгү уядан башталса, экинчи мектептен башталат. Ошон үчүн сиздердин ар бир балага кичинекей болсо да көңүл бөлүп, өзүңүздөрдүн балдарыңызга азыркы айтылган сунуштун баардыгын туура кабыл алып, мектеп менен байланышты күчөткүңүздөр деп айтат элем эң негизгиси. Анан бизде азыр илгерки баягы ата-энелер туура болгон болсо, ошол эле убакыт ичинде этнопедагогиканы колдоносуздарбы, же болбосо ислам жаатында болобу, же болбосо педагогикалык жаатта, психологиялык жаатта болобу, балдарга тарбия берүүнү ата-эне кандай айткан болсо, бир сөз айтса дагы, баланын бир нерсесине сиңсе дагы, бирөөсү калса дагы сөзсүз түрдө бирөөсү учуп кетсе да бирөөсү калат. Ошондуктан балдарга туура тарбия берүүнү ата-энелер бир жолго салса, урматтуу коомчулук, бул зордук зомбулуктун алдын алуу, бул мөөгөт коюу, бул сөзсүз түрдө жалгыз эле билим берүү жаатынын эмес, же болбосо мектеп администрациясы, билим берүү тармактары эмес, бул жалпы коомчулуктун милдети. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз ушул нерсени, ушул кейиштүү нерсени, биздин келечегибиз болгон кечээки наристелердин психологиялык жактан бузулбай, ушинтип эрте дүйнө менен коштошуп кетүүсүнө массалык түрдө, комплекс түрдө кам көрөлү. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынччылык болсун. Өсүп келе жаткан муундарыбыз жакшы болуп, Кыргызстанды алыска тааныткан улуу инсандар чыксын деп тилеп кетет элем. Рахмат, Фардече. Туура айтасыз. Балдар биздин келечегибиз. Балдар бул биздин бактылуу карылыгыбыз, биздин капчыгыбыз дегендей. Эгерде келечекте балдарыбыз билимдүү болсо, тартиптүү болсо, ыймандуу болсо, демек биздин келечегибиз, мамлекетибиз, карылыгыбыз бактылуу болот деп айтып кетем. Келгиле ата-энелер, мен жанагыда да оюмду кичинекей уланта кетсем, убакыт болсо айтып атпайбызбы, баягы балдарды Азия борбордук соода борборлорунда балдарга компьютерлерге отургуза салышып, оюндарга киргизе салышып, ата-энелер өздөрү кафеге отурушуп калгандарын көп байкайм да. Ошол жолдон алыстап, мен айтып кеткен театрга чогуу барып, кукольный театрга кичинекей балдарыңыздар менен барып, Кучак театрына барып, ошол театр менен дагы балдардын руху духун тазаласаңыздар деп чакырып кете алат элем. Рахмат. Сарнеже. Менин кааларым ушул мугалим жана окуучу, ата-эне үчөө биргеликте иш алып барып, анан кыскача бир девиз менен бүтүрүп коеюн. Мугалимдин эмгеги, окуучунун ийгилиги жана бул ата-эненин кубанычы болуп жүрө беришсин. Рахмат. Баракелде, баракелде. Чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңыздар бөлүп келип, элибизге жакшы бир мугалим саатында ошол өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздардан бөлүшүңүздөр, сиздерге ийгилик каалайбыз. Мугалим бул ким? Мугалим күндө тийсе чачырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат дейт. Кудай буйруса ошол балдарыбызга талим тарбия берип аткан мугалимдер көп жашасын деп тилек кылабыз. Пайгамбарыбыздын дагы кесиби мугалим болуптур. Андыктан ар бир кесип ардактуу дейт. Мугалим бул мөмөлүү дарак. Кийинки бейшембиде мугалим сааты программасынан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.